Азыр биздин мейман түрмөгүн улай экинчи келген конокторубуз бар. Ал конокторубуз төрүбүздө отурган кези, ал коноктор кимдер десеңиздер, тааныштыра кетсек, маданияттын мыкты кызматкери, айтылуу төкмө акын Шекербек Адылов жана ошондой эле Медер Бишкек агайыбыз, чыгыш медицинасы боюнча дарыгер, тайдзи чебери, Бишкек баатырдын 9-урпагы. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер. Саламатсыздар. Таңыңыздар менен. Кандай келе алдыңыздар? Таңкы маанайыңыздар кандай? Таңкы маанай жакшы, Кудайга шүгүр. Анткени адам баласы эрте таңда турса, рызкы Кудай таалам берет дейт, иштери жакшы болот дейт да. Ушул Бишкек баатырдын урпагынын жанында турабыз келип. Эң сонун, эң жакшы. Бишкек баатырдын урпагы деп айтып калдыңыз. Өткөн 5-күнү мына ушул Бишкек баатыр китебинин ачылышы болуп өттү. Бишкек Ордо калабыз Бишкектин атын алып жүргөн ушул Бишкек баатыр тарыхый инсан боюнча, ушул Бишкек баатыр китебиңиз боюнча айтып берсеңиз. Мен бала кезде мына эгемендүүлүк алган жылдары легендарный парламент деп абдан мыкты эр азамат абаларыбыз, агаларыбыз иштечи эмес беле. Анан тарыхчы, жазуучу Кыргыз Республикасынын эл баатыры Төлөгөн Касымбеков депутат эле да ошол кезде. Анан а кишинин дагы бирден бир киришкен эмгеги чоң. Бишкек коюлуш керек, Бишкек баатырдын атына шаар болуш керек, кийинки мурдагы атын алыш керек десе, анда жаш болчук, маани бербептирмин. Анан кийин урпактар өздөрү изилдеп тактап алат деп. Бишкек баатыр жөнүндө чындыгында мындай маалымат деле жок эле да. Бишкек деген Бишкек эмне экен деп эле мен деле жүрчүмүн. Анан бул кийин анан Медер мырза менен таанышып калып, бир мен урпак болом, бир ыр жазып бербейсиңби акын катары дегенде, бар турбайбы деп бир таң калып койгом. Анан ыр жазып барсам, мырдап бербейсиңби, эми сен акынсың деген ырдап. Эми ушуну кенейтиш керек дей баштады да. Анан эми маалымат жок болсо мен каякта муну кенейтем, кандай кылып жазам деп койгом. Анда бир 15 жыл илгери эле. Антип болуп туруп анан убакыт зымырап өтө берет, мен маалымат жок, жаза албайм, эми мындай болуп атса, тигиндей болуп атса, эми чыга калып эле муну жазып бериш дагы өтө жоопкерчилик деп жүргөм да. Анан бара-бара маалыматтар чыга баштады. Бул киши да айтып берип атты, тарыхчылардан сурап, санжырачылардан сурап, ошол эле айылдагы туугандардан сурап, кыдырып баштадык да, кызыгуум арта баштады. Анан эмнеге жазбаш керек деген ой келди. Анан Медер мырза айтып калды, эми сен акын болгондон кийин ушу дастан кылыш керек, кийинки убакта дастандар чыкпай жатат дегенде, анан мен Манас эпосу баш болуп, Курманбек Жанышбаев дастандары бар. Чындыгында кийинки убакта дастан эмнеге жазбасак болбойт. Мына төкмө акын жок болуп кетет, же манасчылар жок болуп кетет, жок эми чыкпайт деген убакта азыр Кудайга шүгүр манасчыларыбыз, арбыды төкмө акындарыбыз чыгып атат. Анан кайра эскиден жаңы куралат, эзелтен келген бул адат дегенде, эски аталарыбыздын, бабаларыбыздын эскирип калган чапанын кичине жаңылап туруп, кайра кийинки муунга беришибиз керек экен деген ой пайда болду дагы. Ошол элдик эле стилде жаңы ачылыш ачуу дейм деп мен айтпайм. Ошол аталарыбыздан келаткан эле мына калык атабыз Курманбек Жанышбаевдарды жазып калтырып кеткендер. Биз ошо кишиден биз мына Курманбекти, Жанышбаевди окуп кедей кандарды билип атпайбызбы? А киши жазбай калтырбай койсо, анда биз каяктан билбейт электе. Анан ансыңарындай ушул жазып көрөйүн эми. Кээ бирөө жактырар, кээ бирөө жактырбайсыздар. Бир чети дагы эми шаарыбыздын атын алып атса, шаарыбыздагы ушул биз кыргыз элибизге, урпактарыбызга, кийинки жаштарга бир дем күч берсек, дух берсек мындай жашоо. Баштоочу катарында Медер мырзага, Медер агайга суроо берим деп турат. Сиз маалыматтарды кайсыл жерден алдыңыз, же өзүңүз ошол санжыра иретинде билчү элеңиз, кантип маалыматтарды бердиңиз? Мындай болду, 88-жылдары мен 8-класста окуп атканда анда Бишкек шаары Фрунзе болчу. Ошондо Марзия Жаманкулова деген эжекебиз айтып сурап калды балдардан. Кыргызда жети атасын билбеген кул дейт деп. Жанымда отурган классташым айтып атпайбы, 3 эле атаң билет экенсиң, анда кул турбайсың деп шылдыңдап койду эле. Анан үйгө барып атаман сурасам 5 эле атасын билет экен. Анан чоң атам келип калды. Чоң атам куйма кулак тарыхты, санжыраны жакшы билген киши болчу. Келип көп эле кишилерди жазып алсам болмок, бирок мага 11 жетет дедим да. Анан 9-чу атаң ошо Бишкек деген баатыр болгон, азыр Фрунзе шаары ошонун атын алып жүрөт деп калды. Анан кызык экен деп
эми мага жете эле ата да керек болчу. Анан ошентип кийин Бишкек болуп которулатканда, Бишкек Фрунзе шаары, ошондо кызык болуп калды. Кандай биздин атабыз болсо деп. Анан Ошто жашачымын. Оштогу жазуучуларга, журналисттерге барып сурап, тарыхчыларга барып жолугуп сурап, анан Бишкекке көчүп келгенде мен Ошто жүргөндө биринчи кыргыз рухуна Султан Раев агабыз эме интервью алып кеткен Ошто жашап жүргөндө 2002-жылы. Кийин дагы бир версиясы чыгып жүргөн Солто уруусунан деп. Анан Бишкекке келгенден кийин атайын баргам. Султан Абдрахманов, Доораянын алып барчу эле. Рустам Аташев менен таанышып калдым, ал камера менен бара турган болду. Анан Асан Турсункулов деген агабыз бар, сүрөтчү. Төртөөбүз барганбыз, түз айылына барып сурап, аксакал менен сүйлөшүп, Сарман Алимбеков деген аксакал менен таанышып сүйлөшүп келдим. Ал айткан маалыматтарды да алып, ал киши ким менен согушканын айта албайм, ошо дыйкан болгон деп айтты. Кийин баатыр болушу мүмкүн, бирок так айта албайм деген. Ал материалдарды мен видеого тарттырып, сүрөткө да тартып, анан жазып алгам. Анын жет атасына чейин жазып алгам. Азыр Солто уруусундагы версиясын Жамиля Сарманова деген ошол кызы, Алимбекова Сарманова ошол көтөрүп жүрөт эле. Акыркы убактарда билбейм кандай болуп атат. Анан талаш болуп калган. Мелис Эшимканов бир жолу чыгарган Бишкек баатыр экөөбү деп. Кийин көп эле кездере чыгып жүрдү. Кыргыз туусуна, Эркин тоо жана башка. Телевидениеден дагы КТРКдан мен жана Бишкек баатырдын жанагы чеги турган жер бар. Азыр деле бар. Ошол жерде алып барып, ошол жерде көрсөтүп тартып бергем. Анан Казакстанга бардым, Россияга барып, ошол жанагы жунгарлар менен болгон. Эми жунгар деп коебуз, биздин тилде калмактар да. Калмактар ошо 3кө бөлүнөт. Бул монголдордун бир түрү десе деле жаңылышпайсыздар, анткени Волга жагыны калмактар ээлеп калат, калмак хандыгы болот. Бизге келгендерин жунгар дейт. Тибетти баскандары хошуттар болот. Ошолордун баарын эле чогуу изилдеп, ошол баягы Бишкек баатырды тарыхын такташ үчүн ошол китептерди окуп, анан окумуштуулар илимпоздор менен жолугушуп, Чыңгыз Айтматовдон деле сурап жүрдүм. Раматлык Асанбек Стамов, Төлөн Касымбеков бир топ маалыматтарды айтып берген. Сиз ошол маалыматтарды изилдеп тактагандан кийин эмне себептен Шекербек агайды тандап алдыңыз? Шекербек, мен өз дарыгермин да. Анан Осехандрозу кармап мага келип калбады. Анан ошол ден соолугуна профилактика кылып аткан учурда ушул тема козголуп, анан ошону сунуштадым да, ушундай жазып бербейсиңби, элдерге да жакшы болмок деп. Медер мырзага барганга чейин бул ой сизде бар беле же? Жок болчу. Мен бул ой эмес, жана айтып кеттим, билбейчимин. Мен ошол эле Бишкек деген шаарды билчимин. Кээ бирөөлөр айтып жүргөндө, бул Бишкек жана кымызды бышкан Бишкектен атынан коюлганбы деп да айтып жүрүшпөдү. Айтор ар тарапта ойлор көп болчу. Бирок маалымат бар экен, баатырдан коюлганы ошол киши атынан экөө деп угуп жүрчүмүн да. Негизи ушул Бишкек баатыр боюнча ушинтип китеп чыгарганга чейин канча издендиңиз, канча маалыматтарга таяндыңыз? Канча убакытта жазылды дегеле бул? Бул өзү негиз башталганда ушу Медер менен дегенде бир 10 жылдай өтүп кетти. Анан жакшы кириши баштаганы мына 5 жыл аралык өттү. Бул эми тарыхый нерсе болгондон кийин буга мындай жоопкерчиликтүү мамиле кылып токтолуп, чын элеби деп мен деле башында Медер канча айтып жүргөндө кое тур деп өзүңүз болгуш эле кое турчу деп бул менен талашып тартышып, бул кандай, тиги кандай деп турдум да мен дагы ошол нерсе менен. Анан эми негизгиси кайсыл Бишкек болсо дагы түбү Аксыда туулуп атат да. Экөөнүн тең маалыматы Аксы жергесинде туулганы анык. Анан негизгисинде мен оюмда, жеке оюмда мындай болду. Значит, баатыр киши дыйкан болбойт. Дыйкан киши баатыр болбойт. Ал баатыр болуп атса, кол алдында канча эл багынып атса, аскери жүрсө, ал киши анан келип эле кетмен чаап, коондарыбыз эгип отуруп албайт да. Деген ой кетти да, баатырды баатырдай сүрөттөш керек. Жакшы. Анан өзүңүз төкпө акынсыз. Балким ушуну дастан ыкмасында жазып чыгарыптырсыз. Балким комуздун коштоосунда да аткарып чыгасыз жакында.
Бун Баян Ахматов деген биздин азыр мыкты төкмө акын жигитибиз бар. Кырлары дагы элге угулуп атат, обондорду чыгарып атат. Ошол Баян иштеп чыкты обонун. Мен ушу жакында чыгармачылык кечен бергем, ошондо үзүндү катары Баян Кутман деген инилерибиз айтып чыкты. Дагы кызыккандар бар. Себеби кызыгуу күчөлүп атат. Борборубуздун аты Бишкек болуп аткандан кийин иштеп ырдап зак дегендер бар, Кудайга шүгүр. Анан бул эми кандай жазылды, аны эл баалайт. Балким жакшы, жаман эми эл тараз эл сынчы дейбиз го. Анан көрө жатарбыз да. Медер мырза, мисалы суроо бергим келип турат, бул китептен азыр ушул маалыматтар менен гана чектелип калдыкпы же дагы келечекте мындай ойлор, пландар барбы? Дагы көбүрөөк изилдеп, дагы көбүрөөк жазып чыгарабыз деген. Сөзсүз түрдө бул илимий далилдер керек болот. Бир фактылар, бул тири фактыларда биз ар жылы Бишкек баатырдын урпактары 5-майдан 25-майга чейин Тилеке баатыр деген атабыз болгон. Ал Бишкек баатырдан да мурда жашап өткөн. Кээинки маалыматтарда алайда туулган экен деп алайда эстелген тургузушкан. Бир убактарда ошол Сары уруусундагы аскерлер ошол жунгарларды сүрүп барганда, ошо Бишкек баатырдын эле атасы Эркебек баатыр ошо алайга чейин барып, ошо алайдан курман болгон да. Ошол бардык ошол маалыматтарды азыр да жыйнап, бир жакшылап илимий далилдерди кылып койсок деп атабыз да. Анан менде таблицасы бар. Мисалы Бишкек баатыр 9-атабыз болуп атат. 10-атабыздан таркаган бир киши келип, мен ушу дарыгерчилик кылам да эртең менен түнгө чейин иштеген ушундай дарыгерчилик менен алектенем. Ошол өтө убактым тар моментте учурда келип калды да. Келип ушул Таттыбай, Сүттүбай деген деп гезиттен окудум. Ошол Таттыбайнанбы же Сүттүбайнан келебиз, бүт таблица ушул туура келип атат деп келип кеткен. Бир келсең сүйлөшөбүз деп бирөө жетелеп келиптир, карыган аксакал экен. Мына бүгүнгө чейин таба албайм да ошол киши. Ошондо сиздин канчанчы аталарыңыз болуп калып атат? Бишкек баатыр менен 9-атам болот. Жакын эле экен аябай, 9. Ошол 1700-жылы туулуп, 1756-жылдан 58-жылга чейинки аралыкта жашаган киши. Анан ал учурда ошо жунгарлар негизи 100 жылга жакын, 80 жылдай басып турган да ушул биздин жерибизди. Тиги түндүк жактагы калмактар алар Волганын боюндагы бүт жанагы азыр башкыр же болбосо кумык, ногой деп кетип атпайбы? Ошол учурларда мына мен изилдеген ушу булактарда кыргыз эле болуп аталып келет да, казак деле кыргыз болуп аталып келет. Ушу бүгүнгө чейин ошол жерлерди ошол изилдеп атам да, ошол жакта дагы хошуттарды. Хошуттар Тибетти басып турган. Кытайга чейин барып, мына ошол керек болсо ошол өзүм Кытайдын философиясы, ошол медицинасы боюнча адис болгондуктан Кытайдан да көп изилдөөгө туура келди да. Эң сонун Бишкек баатыр болгонбу деп айрым бир ишенбестиктер жаралса, мынакей биздин Бишкек баатырдын урпагы төрүсү деп атат десек болот. Анан кийин Шекербек ага ушул Бишкек баатыр жазган китебиңизден өзүнүн мотиви менен бир аз көрүүчүлөргө окуп берип койсоңуз кандай болот? Кадимки эле мен өзүм бала кезде Манасты көп окуганда, дастандар окугам. Ошонун пайдасы тийсе керек, атама окуп берчү элем. Анан ошо Манастын элестинде кетип, мен ага чейин мындай айтайын деп атам, баягы жаза электе токтолуп турбадым дедим го. Анан бетер айта баштаганда ойлодум, чындыгы бар окшойт. Эми качанкы өтүп кеткен 9-бабасы. Мындайча айтканда 300 жыл болуп атпайбы? Ошону издеп чуркап аткан бул эле азыркы заманда убакыттар да. Анан чуркап атса, азыр өзүңдүн табиялап чоңойткон атасын карабагандар толтура да. Анан 9-бабасын издеп аткан бул киши деп анан чындыгы окшобойт. Негизи эми Саруу болобу, Султан болобу, негизи кыргыз болуп атпайбы? Баатыр бабабыз бардыгыбыз бир туунун астында көтөрүшүбүз керек деген ой келди да. Анан эми окуп кетерим бул жерден ачкандар окуй берейин да, каалаган жерде. Балким өзүңүз жактырып кайра ошол жерде окугуңуз келген же болуш керек. Ал жерде Кызык жерин окуп бериңизчи жалпы теле көрүүчүлөргө. Аны кайсы жеринде муну окуй берейинчи. Окуй бериңиз. Бала жаш жигиттин түшү бул келечекте. Келечекте кандай болом деген бир кезекте мына Нүзүп бабабыздагы сыңар кылчаларга түш көргөн. Анан түш көрүшүндө ошол таң
жаппай сизге келгеним таза кызык көргөнүм, жаныңызга келгеним жашоо кызык көргөнүм, түндө жатып түш көрдүм, түшүмдө кызык иш көрдүм. Бозбунун жогору жагында, Тулпар көлдүн жанында байырлап көлдүн жээгин баласы менен жалгыз бээ токтоп жүргөн маал экен. Кызыгып тулаң чөйлө оттоп жүргөн маал экен. Торугулун токтолбой ойноп жүргөн маал экен. Ошол кезде жемиздеп шырп алдырбай карт жолборс жойлоп жүргөн маал экен. Ар жагында боралдын жатканын көргөн ажалдын жырткыч жаткан капталга кайрылып берип басканда демин картып ичине жемин күткөн бекинип таргыл жолборс ошондо тамактан алды секирип. Муутуп жерге басканы көз ирмемден ачпады. Канжардай тиши мал демек кардын жарып салды эме. Жатып калды кайранбай ичегиси чубалып, төрт аягы суналып. Жытына етти мас болуп, жылбай жолборс сугунду, карды тоюп салаңдап, каалыгып берип. Деп кете берет да бул нерсе. Жакшы сонун жазып отур. Келиңиздер эми биз маегибиздин аягында кыскача анкетага сурам жоолорубуз бар. Ошолорго кыскача бир 10 секундтун 20 секундтун аралыгында жооп берсеңиздер болот. Балким ооба же жок деп жооп берсиңер. Кеттик, алгачкысын сизден баштайын, анан сизге берейин. Сиз баалаган жазуучу. Сиз баалаган адабий каарман. Жүзүп баатыр. Сиз кайра окуган китеп? Сынган кылыч. Жакшы. Жашооңузда эң көп колдонгон сөз? Жашоодо колдонгон азыркы кез албарчылыгын албетте деп айта беребиз. Ал эми сиз жактырбаган сөзчү? Жактырбаган сөз эми айтылбай нерсе жок. Баарын жактырып турбайсыз. Жакшы, келиңиз эми сиз адамдардан эмнени кечире албайсыз? Мен баарын кечирем. Эң сонун. Мырзаларды кайсы сапаты кооздоп турат деп айта аласыз? Эми көп эле сапаттар, бирок бирөө ушул так болсо. Жакшы. Ал эми айымдардачы? Айымдарда деле мындай ийкемдүүлүк. Дос сиз үчүн? Мен үчүн дагы экинчи жарымым дегендей бар го. Топтап турган адам, э? Мекен бул сиз үчүн эмне? Эгер бир сүйлөмгө батырып айта турган болсоңуз? Мен үчүн бул эң эле ыйык, баалуу, ошо байлык. Эң сонун, жакшы. Келиңиздер эми жалпы бизди көрүп отурган телекөрүүчүлөргө каалоо тилеңиздер. Каалоо тилегим ушул эми кутман таң агарган таңда ар бир адам өзү жакшы ниет, жакшы нерсени тилеп турат да. Анан мен ушул сөзгө айткым келет. Агарган таң тирүүлүктүн белгиси, асыл таңды кимдин келбет көргүсү. Аталардын аманатын аткарып, Ала Тоого кызмат кылат. Келиңиз. Мен ушул учурдан пайдаланып Шекербек досума чоң ыраазычылык билдирип кетейин дедим эле. Анткени мына 16 жыл бою 16 жыл кетиптир. Ушул убакытта атайын, ушул мен берген маалыматтарды экөөбүз көпкө чейин талашып тартышпай жүрдүк. Күрөшкөнгө чейин бардык. Отур жайында. Акырынан эме кылдык. Чечилди да, ушундай болот экен, өзү ушинтип болот экен да чоң. Эмеде Лаодзунун сөзү бар да. Ошондой улуу комура дейт, эме болот дейт. Узак убакта даяр болот дегендейчи. Ошол рахмат досум сага, ошол Бишкек баатыр атабыздын арбагы. Жакшы, ийгилик каалайбыз. Талаштан тактык жаратып турсуздар. Мынакей жыйынтыгында Бишкек баатыр деген жакшы бир китеп чыгыптыр. Ар дайым ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Ооба, келип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Дайыма чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Өзүңүздөр койгон пландарыңыздар дайыма алдыга умтултуу эле, сиздерге мотивация берип эле жүрө бериңиздер деп айтмакчыбыз. Бүгүн бизде студиябызда конокто болду Медер Бишкек, чыгыш медицинасы боюнча дарыгер, тайцзи чебери, Бишкек баатырдын 9-урпагы. Жана ошондой эле Адылов Шекербек агайыбыз, төкмө акын, маданияттын мыкты кызматкери.